Бетеге кетип бел калат, бектер кетип эл калат деген чоң философияны камтыган макал айтып тургандай, Кыргызда кандай хандар жашап өтпөдү? Кыргыз тарыхындагы элге эмгеги сиңген эл башчысы, падышасы ким болгон? Жусуп Абдрахмановпу, Разаковпу, Усубалиевпи, Масалиевпи, Акаевпи же Бакиевпи? Добушуңуздарды комментарийге калтырыңыздар. Тарыхта жашап өткөн баатырлар менен мактанганды мындай коюп, азыркы заманда Кыргызды башкарып өткөн президенттер жөнүндө сөз кылалы. Сиздер болсо комментарийде өз бааңыздарды бериңиздер. Жусуп Абдрахманов 1901-1938 жылдары жашаган. Кыргыз СССРнин Эл комиссарлар советинин биринчи председатели. Жусуп Абдрахманов Кыргыз мамлекетин түптөгөндөрдүн башында болуп, анын түзүлүшүнө жана калыптанышына негиз салган. 1920 жылы ВЛКСМдын 3-съездине катышып, ошол жерде Владимир Ильич Ленин менен президиумда отуруп, аны менен бирге иштешкен. 1924 жылга чейин Жети суу аймагында жооптуу партиялык советтик кызматтарда иштеп турат. 1924 жылы Түркистан компартиясынын БКС тарабынан уюштурулган Улуттук артбюронун председатели болуп, Кыргыз автоном областтык түзүүнү ишке ашырат. 1925 жылдарда ВКПнын биринчи секретарынын милдетин аткарып, анан экинчи секретары болуп турат. Кыргызстандын азыркы чек арасы Абдрахманов тарабынан аныкталганы белгилүү. Элдин өз эгемендигин өзү чечиш керектигин жетекчиликке алган Абдрахманов тилектештери Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаевдер жана Каракалпактын мыкты уулдары менен бирге Түркистан СССРнин курамында борбору Жалал-Абадта болгон, Ысык көлдөн Арал деңизине чейин созулган Кара Кыргыз Каракалпак автономиясын түзүү идеясы менен чыгат. Албетте, бул идея ишке ашпай калган. Абдрахмановдун аракети менен адегенде автономиялык область, андан кийин автономиялык республика болгон Кыргызстан өз эгемендигин алгыча СССРдин курамында союздук республика болуп турду. Ал эми адегенде Казакстандын, андан кийин Өзбекстандын курамында Каракалпакстан автономия бойдон эле калганын билебиз. Ошондо каракалпактар Кыргызстандын составына бириккенде кандай болот эле чек арабыз? 1931-32 жылдарда дан даярдоодо Украина, Волга бою жана Казакстан элге ныпым эч нерсе калтырбай данды ортого төгүп бергендиктен бул аймактарда чоң ачарчылык болуп, миллиондогон адамдар ачкадан өлгөндүгү белгилүү. Абдрахмановдун принциптүү, адамгерчиликтүү позициясы менен 1938 жылы дан өз керектөөлөр үчүн да калтырылып, Кыргызстанда ачарчылык болгон эмес. Ал тургай ачкасынан тентеген көп казактар бул жакка келип, кыргыз элинин арасында аман калганын билебиз. Ушул эрдиги үчүн Абдрахманов кызматтан алынып, партиядан чыгарылат, башка жумушка Уралга которулат. Сталинге тик сүйлөгөн адам болгон. 1933 жылы сентябрда Компартияга каршы аракеттенген деген жала менен ишинен бошотулуп, 1937 жылы 10 июнда Абдрахманов контрреволюциячыл Алаш Ордо уюмунун катышуучусу деген жала менен камакка алынган. 1938 жылы 5 ноябрда атылган. Ошентип Исхак Разаковго чейин, тагыраак айтканда 1945 жылга чейин Кыргыз элин башка улуттагы биринчи катчылар башкарып турган. Алар жөнүндө сөз кылгандын кажети жок. Исхак Разаков 1910-1979 жылдары жашаган. Кыргыз элине жасаган эмгектерин эл азырга чейин ташка тамга баскандай билет. Разаковдун «Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот» деген сөзү кылымдарга калчу сөз эмеспи? 1945-61 жылдары элибизге албан эмгек өтөп, 35 жашында Министрлер Советинин председатели, 40 жашында Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болот. Ошентип, Октябрь революциясынан кийин 33 жыл өткөндөн кийин гана Москва республикалык партиялык уюмду, демек Кыргызстанды башкаруу милдетин биринчи рет кыргыз кулунуна ишенип тапшырган. 4 Ленин ордендери, 2 эмгек кызыл туу ордендери, атамекендик согуштун биринчи даражадагы Кызыл жылдыз ордендери жана көптөгөн медалдар менен сыйланган.
Согуштан кийин бүлгүнгө учураган эл чарбасы бутуна туруп, ал гана турсун эң ири машина куруу тармагы өсүп чыкты. Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын куруучу ири завод, текстиль, трикотаж, бут кийим фабрикалары ишке берилген. Исхак Разаковдун жетекчиликтеги ишмердүүлүгү жогору бааланып, 1950-жылы Кыргызстан КПБК биринчи секретарлыгына көтөрүлүп, 1961-жылга чейин республиканын партиялык уюмун жетектеп турду. Бул мезгилдерде да эл үчүн кам көргөн жетекчинин тыным албай иштеши, иштин илгерилешине өбөлгө түздү. 1953-жылы Союздагы эң оор тоолуу аймактагы Фрунзе-Ош автожолу курула баштады. Республикада оор өнөр жайы гана эмес, айыл чарбасында да ири жетишкендиктер болду. Буга мисал, 1956-жылы айыл чарбасындагы ири жетишкендиктер үчүн биздин республикабыз биринчи жолу Ленин ордени менен сыйланган. Разаков билим берүү тармагынан да өнүгүшүнө өбөлгө түздү. Мектептердин саны өскөн, орус тилдүү мектептерде кыргыз тили окутула баштаган. Жетекчинин демилгеси менен 1957-жылдан баштап республикадагы 80 миңге жакын окуучуларга бекер ысык тамак берүү уюштурулган. Кийин пенсияга чыкканда да Разаков кичи мекени Кулунду айылына барганда бир жердеши «Сен бийликте турганда кадрларды жалаң түндүктөн тандоочу элең» деп кычык сөз менен айтканда, Исхак Разаковичтин «Мен үчүн Кыргызстан бир жер, бир эл» деп берген жообу элибизде учкул сөзгө айланды. Маркумдун бул сөзү бардыгыбыз, айрыкча жетекчи кадрларыбыз үчүн ураан болуп калышы керек. 1979-жылы кыргыз элинин улуу уулу Исхак Разаков дүйнөдөн кайтып, Москвадагы Кунцев мүрзөсүнө коюлган. Усубалиев Турдакын Усубалиевич 1919-2015 жылдары жашаган. Мамлекеттик партиялык саясий ишмер. Кыргызстан КПБКнын биринчи секретары. Турдакын Усубалиев кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышы, алдыңкы өнөр жай өлкөсүнө айланышына, маданий жактан өнүгүшүнө, парламенттик системанын түптөлүшүнө, ошондой эле Кыргызстанды жана анын борбор шаарын социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүүдө зор эмгек сиңирген. 1960-70 жылдары өлкөнү индустриалдаштыруу, машина куруу өнөр жайын өнүктүрүү, гидроэлектростанцияларды куруу маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, 150дөн ашык ири өнөр жай имараттары, 511 миңден ашык көп квартиралуу үйлөр, борбор шаарда онкологиялык оорукана ишке киргизилген жана ар бир райондо райондук ооруканалар, маданият үйлөрү, китепканалар ачылган. Космосту изилдөө боюнча институт ачылып, айдын топурагын ала турган атайын аппарат жасалган. Токтогул жана башка гэстери, лампа, цемент заводдору курулуп, 1970-80 жылдары республикада 7 эт комбинаты иштеген жана жылына 25 миң тонна жогорку сапаттагы эт даярдалган. Койдун башы 12 миллионго жетип, өндүрүлгөн 40 миң тонна меринос жүнү союздук башка республикаларга жөнөтүлүп турган. Булардан тышкары азыркы Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын имараты, өкмөт үйү, борбордук китепкана, бир нече кичи райондор, Манас аэропорту сыяктуу ири курулуштар ишке киргизилген. Абсамат Масалиев 1933-2004 жылдары жашаган. Кыргызстандагы белгилүү мамлекеттик ишмер, Кыргызстан КПБКнын биринчи секретары. Замандаштары Абсамат Масалиевди чынчыл, ак жүрөк зат, паракордук, жемкордук сыяктуу одоно көрүнүштөрдөн өзүн таза туткан инсан катары да билишчү. Бир эле мисал, шайлоодо Масалиев утулуп калгандан кийин айткан сөзү төмөндөгүдөй болгон. Эгерде мен ыйманды, чынчыл болуу керектигин ойлобосом, ошол октябрь күндөрү бир эле министрлик кызматты бир нече кишиге сунуш кылып, далай аткаминерди алдап, бийлигимди сактап калмакмын. Андай иштерге мен эч качан барбас элем деп айткан экен. Бул киши эски заманда дагы, жаңы заманда дагы элдин кызыкчылыгы үчүн жан дилин берип, күйүп бышкан адам эле. Бул киши эл үчүн деп жанын сабап жүрүп, дүйнөдөн өтүп кетти. Эгемендүүлүк алгандан кийин биринчи президент Аскар Акаевич Акаев ноябрдын 10-унда 1944 жылы туулган. Өлкөнү 15 жылдай башкарды.
СССР талкалангандан кийин дүйнөгө жана батыш өлкөлөрүнө эч кандай саясий орду жок эгемендүү Кыргызстанды өзүнчө демократиянын аралчасы катары таанылтып, эл аралык финансы институттарына өлкөнү кризистен чыгаруу үчүн $1 миллиард алган. Ошондой эле рубльдан сомго өткөрүүнү, ВТОго өткөнү жана башка иштери эл үчүн баа жеткис болгону менен Кумтөргө жасаган келишимдери кечирилгис десек да болот. Орусча айтканда афера века деп Асакенин мойнунда кала берет. Акаев чынында чоң илимпоз болгону баарыбызга маалым болгону менен эч кандай саясатчы болбой туруп президент болуп калганы чоң катачылык деп айтылып келет. Себеби мүнөзү жумшак адамдын кеңешчилери көп болгон. Алар биринчи эле аялы жана балдары. 2002 жылы 17 майда бүтүндөй Кыргызстандын каршылыгына карабай, Үзөңгү кушту парламент аркылуу ратификациядан өткөрүп, Кытайга карматкан. Президенттик кызматты куугунтук менен өткөрүп берди. Курманбек Бакиев өлкөнү 5 жыл башкарды. Кээ бирлер айтат, өлкөнүн сырткы карызын азайтты десе, кээ бирлер Бакиевдик клан байлыкты талаптоноп, далайлаган кыргыздын азаматтарынын башын жегенин айтышат. Атамбаев жөнүндө айтпасак да баарыбызга белгилүү. Урматтуу көрөрмандар, биз болгону падышаларыбыздын кыскача таржымалдарын интернет айдымында жазылган маалыматтардан алып, мисал келтирдик. Эл оозунда элек жок дейт эмеспи? Кимге кайсы падышабыз жакса, өз оюңуздарды, каалооңуздарды комментарийге калтырыңыздар жана каналга жазылып, лайк басыңыздар.